мага эме генетический оору деп диагноз коюшкан. Менде буттун мындай ылдый тарабы, колдун мындай ылдый тараптары жакшы мындай слаб, мындай алсыз да. Анан мага мындай баланы кийимдерин алмаштыруу, жуунтуу оорураак. Азыркы кезде кошуна келиндерим бар, 3 келин бар. Ошолор мындай кимиси бош болсо чыгып кирип жардам беришип атат. Ошол келиндерге дагы мындай аябай ыраазы болом, жардам беришип жаткандарына. Ар бир аял майыптыгы барбы, соо аялбы, негизи ким балалуу болгусу келет, аял болгондон кийин андай эне болгусу келет. Мисалы, майыптыгы болсо деле эне болууга аракет кылса, мисалы, Кудай колдойт деп ойлойм да. Анан жанындагы адамдар дагы андай жардам беришет. Мисалы, мага ушу кошуналарым жардам берип эле, мындай мага оорчулук жок да. Мисалы, баланын шаймандарына да көп суммада каражат керек экен. Биз мындай керектүү нерселерин эле алдык, бирок ошондо деле мындай 6000 сом кетти. Анан мен боюмда 5 ай болгондон кийин деле иштеген жокмун да. Анан ошо эл жардам берип эле, эл колдоп эле квартирама, балага керектүү нерселерди алганга, витаминдерди алганга, анан тиги больницага төрөгөнүмө кеткен каражаттарды дагы эл көтөрүп эл жардам берди. Ушу кыргыз элиме терең ыраазычылык билдиргим келет. Анан мисалы кош бойлуу кезде, мисалы аял аябай колдоого муктаж болот экен да. Мисалы мен үйдө дагы коляскага өзүм чыгып түшө албайм. Тиги соседтерим келип жардам беришет. Анан таксиге чыга албайм. Анан аркылуу адам болот, мисалы таксистер делечи, кээ бирлер мындай туура түшүнүп мамиле кылат, а кээ бирлер мындай каалабайт. Мисалы даже боюнда эмес, мындай жөн эле ошо коляска адам десең дагы кабыл алгысы келбейт мындай. Мисалы менде мындай бир случай болгон. Мен иштеп жүргөндө такси чакырганда, ал такси мен коляскада экенимди айткан эмесмин да. Өзү жумуштан кеч калып атам, эшиктин алдына келип туруп, сен звонок кылсам албай койдуң деп алып, мага чалган жок. Анда барып келип калдыңыз, ала кеттиңиз десем, мен укмакчы болуп, жок, башка эмең уже отмена болду деп туруп жүрүп алып кетип калганда, мага ушунчалык мындай эме болгондо, аябай катуу тийген. Анан ошол балага тиги шаймандарын алганда барганда дагы тиги таксист кабыл албайт, тиги коляскачан десе, коляска батпайт деп. Анан кийин бир такси кабыл алды. Анан ал таксиге мындай чыгууда мага оор болду да. Ал таксист өз жардам берип атат. Аны эптеп чыктык таксиге, кыйналып. Анан кийин эме дейт да, төрөйлө койсоң болмок экен дейт. Мага ушунча эметти. Мен да кыялым кармап, кетериң кандай деп кайра түшүп алайын дедим. Бирок түшкөнгө да жардам керек кайрачы. Анан жарым жолдо келип атканда айттым, мен дагы аялмын дедим, балалуу болгум келет дедим, эне болгум келет, баланын жытын жыттагым келет. Бул десем кайра кечирип койчу карындаш эме болуп деп кайра кечирим сурап да. Анан алып келип үйгө киргизип койду.